Salam dostlar, байланышта Sancho Bek kanalı. Buga чейин Spartalik 300 Joker tasmasının birinci bölümünü çağırdık ele. Anda көпчүлүгү tasmanın ikinci bölümünü sorangandыктан бүгүн ошол окуяны улантканга аракет кылалы. Сиздер адаттагыдай эле каналга катталып tasmаны кудагыйлар менен бөлүшүп койгон болсоңуздар, айтып берүүбүздү баштай берели. Ошентип tasmanın birinci bölümündөгү окуя аягына чыгып, Леонид баш болгон Спарталык 300 Joker баардыгы каза болушкан. Ксеркс мындан кийин бир эле Спартаны эмес бүтүндөй Грецияны басып алып, алдынан чыккан жердин баардыгын өрттөп, жер менен жексен кылып салды. Көрсө бул согушту Ксеркс эмес эле 10 жыл мурда анын атасы Дария баштаган экен. Ал өтө көп жокерлери менен Грециянын Марафон шаарынын алыс эмес жерге келип, адамдары согушка даярдык көрүп отурукташа баштаган кезде, Грециялык Фемистокл баш болгон жокерлер перстерин келип калганын билип эле кол сала башташат. Анда бул кол салуу күтүүсүздөн болгондуктан алар перстердин көпчүлүгүн жок кылышып, анан да Фемистокл перстердин ханы Дарияны ошол жерде баласы Ксеркстин көзүнчө эле жаа менен атып салды. Ошентип Дария өлүм алдында жатып, кол астындагы деңиз жокерлерин баштаган Артемисия деген кызды чакырат. Бул кыз татынагай көрүнгөнү менен өтө мыкачылыгы менен айырмаланып турат эле. Анда Ксеркс атасынын жанына келсе, Дария баласына керезин айта баштады. Сен бул гректерге тийишпей эле койчу, аларды бир гана кудайлар жеңе алат окшойт деп айтса, муну уккан Артемисия хандын көкүрөгүнө сайылып турган жаанын огун чыгарып салса, ал ошол жерде өлүп калды. Ошентип атасынын өлүмүнө кайгыга батып калган Ксеркске Артемисия келип, атаң гректерди кудайлар гана жеңе алат деп айтты. Демек сен кудай болосуң деп эле ага күч кубат берет. Ошентип Ксерксти жарым жалаңач кылып чөлдө аралатып эле бир саякатка жөнөтүп жиберет. Ал аябай көп күн жүрүп, өзү чарчап суусаптага калган кезде, үңкүрдөн адамсымал жинге окшогон нерселерге жолугуп, алар даярдаган сууга түшүп, андан соң суудан чыккандан кийин такыр башкача адамга айланып эле өзүн кудай сезип калган экен. Ошентип ал кайрадан өз элине кайтып келип, атасынын ордуна эле хан болуп чыга келди. Артемисия болсо буга чейин хандыкта иштеген адамдардын бардыгын жок кылып, Ксерксти жашынан билген адамдарды такыр кырып салат. Анткени анын максаты Ксерксти элинин алдында кудай кылып көрсөтүш керек эле. Ошентип алар Грецияга каршы согуш ачышып, бул убакта Афинада Фемистокл баш болгон саясатчылар согушка кандай жооп кылабыз деп сүйлөшүп жатышкан эле. Анда Фемистокл: силер кемеңердин баардыгын растай бергиле. Мен Грециянын ар башка чөлкөмүнө барып бириккенге аракет кылам. Эгер баардыгыбыз бириксек гана перстерге каршы чыга алабыз. Болбосо келечегибиз оор болуп калат деп эле Спартага жөнөп кетет. Бул Фемистоклдун Спартага келген убагы жанагы буга чейин Ксеркс жөнөткөн элчини Леонид өлтүрүп койгон мезгил эле. Ошондуктан Леонид өзү дагы согушка даярданып, Фемистоклга жолуга албай ага аялы Горбо жолугат. Ошентип ал Леониддин ордуна өзү эле чечим чыгарып, Фемистоклдун биригели деген сунушунан баш тартып коет. Бул гректер эркектин ишине аялды аралаштырбаш керек экенин түшүнүшпөйт окшойт. Балким эгер Леонид өзү жолукканда биригишип перстерге каршы согушка чыгышып, жеңишке жетиши баардыгы башкача болушу мүмкүн эле да. Биз мындан соң Артемисия жокерлери менен кемеде бара жатканын көрөбүз. Ал адамдардын арасынан бирөөнү чакырып, мен өз адамдарымдын баардыгын тааныймын. Сен мага бейтааныш болуп жатасың десе эле, жанагы бычагын алып жанындагыларды өлтүрүп, сууга секирип эле ал жерден качып кетип калат. Көрсө бул Фемистокл жөнөткөн жашыруун жокер экен эле. Анда ал Фемистоклга кайтып келип билген нерсесин айтып бере баштайт. Көрсө бул Персия үчүн бардыгына даяр болуп, гректердин катуу душманы болгон Артемисия өзү дагы негизи гректин кызы экен эле. Алар кичинекей кезинде душмандар келип анын үй бүлөсүн өлтүрүп, Артемисияны да гректерге кулдукка сатып ийишет. Ошентип кичинекей кызды гректер каалагандай колдонуп, акыры көчөгө ыргытып жиберишкенде, жанагы буга чейин Леонид өлтүрүп койгон персиялык элчи таап алыптыр. Ал Артемисиянын курсагын тойгозуп, аны өтө катуу машыктырып, чоңойгон Артемисия Дариянын ишенген жокерлеринин бирине айланып калат. Ошондон кийин ал Грециядан өч алып, жер менен жексен кылам деп өзүнө убада берген экен. Бул убакта Фемистокл баш болгон афиналыктар согушка даярданышып, перстердин миңдеген кемелери бар экенине карабай, өздөрүнүн 50 чакты кемеси менен даярдык көрө башташкан эле. Ошентип беттеш башталардын алдында Фемистокл адамдардын алдында сүйлөп, аларга күч кубат берип жатты. Анын башкы буйругу беттештин биринчи бөлүгүндө эле өлүп калбагыла деп айтат. Ошентип бир канча кемеси менен тегерек болуп калган гректердин жанына 100дөн ашык кеме жакындап эле келе жатты. Анда Фемистокл перстердин кемелеринин алды аябай катуу болот, бирок каптал тарабы алдында эмес өтө жумшак болот. Биз ошол жактан урабыз деп түз келе жаткан кемелерди иш жагына киргизип жиберишип, жокерлерге найзаларын ыргытышат дагы, андан соң кемелердин капталынан сүзө башташты. Фемистокл айткандай, перстердин кемелери биринин артынан бири талкаланып, адамдар менен кошо эле чөгүп кетип жатты. Бул окуяларды алыс эмес жерден көрүп турган Артемисия же күлүшүн же ыйлашын билбей, макул анда бүгүн согушту токтотолу, эртең бастырып барабыз деп эле эртеңки күнгө даярдана башташат. Эртеси Артемисия жанагы биринчи беттешти жетектеген адамдын колуна темирлерди тагып, сенден пайда чыкпады деп эле аны сууга ыргытып жиберишти. Анда алар жоготууну эсептесе 70 чакты кемеси чөгүп кетип,
30 чактысы такыр эле жараксыз болуп калыптыр. Адамдарын тизип алган Артемисия Фемистокл өзүн жакшы көрсөттү. Эмнеге силер андай боло албайсыңар? Жанымда бир дагы ишенген адамым жок. Менин дагы жанымда ишенген жан жокөрүм болсо жакшы болмок деп эле жиндене берди. Сыягы бул Артемисия турмушка чыккысы келип калган окшойт. Экинчи беттеш башталып Фемистокл адамдары менен алдыга жүрбөй эле аркага кача баштайт. Муну көргөн перстер кемелери менен аларды коолап жөнөп, бир убакта деңиздин үстүн туман басып эле эч нерсе көрүнбөй калды. Туман жайылгандан кийин гана перстер алданганын түшүнүп, эки жаардын ортосунда кемелери менен тыгылып эле алар таштарга тийип талкалана баштайт. Бул убакта жаарлардын үстүнө чыгып алган гректер ал жактан секирип эле перстерди жок кыла баштады. Артемисиянын бул жолу жөнөткөн жоокерлеринен дагы эч майнак чыкпады окшойт. Анткени гректер ал жоокерлердин баардыгын жок кылып акырында Фемистокл алардын башчысын өз колу менен өлтүрүп салды. Бир кезде эле гректердин жанына Артемисия жөнөткөн Артеферон деген адам келип калат. Көрсө Артемисия Фемистоклду жолугушууга чакырып жаткан экен. Анда Фемистокл көп ойлонбой эле кылычын таштап жолугушууга барса, Артемисия дароо эле Назира Айтбековага окшоп кийинип чыга калыптыр. Анда Артемисия Фемистоклго кайрылып, силер кантсеңер дагы жеңилесиңер. Менин жоокерлеримдин саны сеникинен 1000 эсе көп. Кемелерим болсо 100 эсе көп. Сен менин адамдарымы канчалык жок кылсаң дагы алар түгөнбөйт. Эми сен бул жактан көкпетти кылып, ал жактан Леонид 300 жоокерлери менен көкпетти кылып жатат. Ушул нерсенин эмне кереги бар? Андан көрө мага кошул да деп эле Фемистоклго Артемисия сунушун айтты. Ошентип бири-бирине душман болуп турган эки каарманыбыз бир маалда эле ишти кыла башташат. Көрсө Артемисия ушундай жол менен Фемистоклду өзү жака өткөрүп алайын деген экен. Бирок Фемистокл ишин бүткөндөн кийин мен сен жака эч качан өтпөймүн дейт дагы кетип калды. Анда катуу жини келген Артемисия эртеси беттешке өтө күчтүү даярданып чыкты. Алар чоң бир темирден жасалган кемени сүйрөп келип, андан күйүүчү майларды төгүшүп, гректердин кемелерин биринин артынан бирин жардыра башташат. Ошентип Фемистокл бул жолу адамдардын көбүн жоготуп, эң күчтүү жоокерлеринин бирине жанын огу тийип, ал дагы ошол жерде көз жумат. Андан соң перстер артында күйүүчү майлар иленген адамдарын жөнөтүшүп, алардын бирин Артемисия жаасы менен атканда жанагы күйүүчү майга тийип, ал Фемистоклдун кемесине чыккандан кийин жарылып кетти. Бирок бул жарылууда Фемистокл өлбөй калган эле. Ал өзүнө келип ойгонсо деңиз канга айланып, адамдарынын көпчүлүгү жок болуп, бир аз эле жоокер калыптыр. Бул убакта Леонид жоокерлери менен жеңилип, анын жанынан Ксеркстин жоокерлери басып өтүп кетип жатканын көрөбүз. Анда Ксеркс жанагы бүкүрөйгөн Эфиалтка Леониддин кылычын берет дагы, сен буну Афини шаарына алып баргының, мен эми Грециянын ар бир бурчун талкалаймын деп айтат. Бир кезде Фемистоклдун жанына ат менен бир киши келип эле Леониддин өлгөнүн айтат. Бул киши тасманын биринчи бөлүгүндө Леонид менен чогуу согушкан аркадалык Такс болчу. Анда Фемистокл Афиныга барса, ал жерге бүкүрөйгөн Эфиалт келип, Леониддин кылычын алып келет дагы Фемистоклга берет. Кылычты алган каарманыбыз аны көтөрүп алып Спартага барып, Леониддин аялы Боргого берип, биз эми булар үчүн өч алышыбыз керек. Ошондуктан бири кели десе, Борго эмне кылышын билбей ыйлап эле туруп калды. Мындан соң биз Ксеркстин Афини шаарына барып, ал жерде дагы талкалап, бар жоктун баардыгын өрттөп, адамдарды жок кылып жатканын көрөбүз. Ошентип Фемистоклдун 6 кемеси жана бир канча 100 жоокерлери эле калган эле. Алардын үмүтү жалгыз эле спарталыктарда болуп, алар келсе чогуу согушабыз деп жаткан кезде, спарталыктар келбей коюп, каармандарыбыздын үмүтү деле үзүлүп калды окшойт. Бирок Фемистоклдун артка кайта турган эч эле ою жок. Ал жоокерлерине дагы бир жолу күч кубат берип, биздин өлкөбүз талкаланып жок болду. Эми биз тирүү калсак бизде бактылуулук деген деле нерсе болбойт. Андан көрө кашык каныбыз калгычаңда согушалы десе, жоокерлеринин баардыгы макул болуп эле согушка аттанышат. Ошентип Фемистокл баш болгон 6 кемедеги гректер дагы деле алардан 1000 эсе көп перстерге каршы согушка чыгышты. Аларды алыс эмес жерден тоонун үстүндө Ксеркс өзү карап турат. Анда бул жолу Артемисия өзү дагы кылычын кындан алып согушка катышып, өзүнүн жан жоокерлери менен гректерди чекеден эле жок кыла баштады. Бир маалда эле Фемистокл кемесинин ичинен атын алып чыгат. Көрсө ал биринчи орунда Артемисияны өлтүрүүнү каалап, ага аты менен батыраак четем деп эле атты кемеге бекитип алып келишкен экен. Ошентип эки каарманыбыз бири-бирине бетме-бет келип эле катуу мушташа башташты. Бул Артемисия аяшты эле жөнөкөй кыз эмес экен. Ал Фемистокл менен тең тайлашып, эркектей мушташып, бир убакта экөө тең эки тараптан көптөгөн кемелер келе жатканын байкап калышат. Көрсө бир жагында спарталыктар болсо, экинчи жагында аркадалыктар келе жатыптыр. Сыягы Фемистоклдун сөзү Грециянын бардык тарабына жетип, алар бири күнү чечип эле жардамга келип калышкан экен. Анда Фемистокл Артемисияга адамдарың айт багынып беришсин десе, ал болбой эле кол сала баштаганда, Фемистокл кылычын анын ичине сайып эле өлтүрүп салды. Ошентип гректердин кемелери перстердин кемелерин чекеден талкалап мушташ башталып, каармандарыбыз биригип беттеш уланып жаткан жерден эле тасма аягына чыгып калат. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анан да бир өлкөдө жашагандан кийин улутубуз кандай болбосун биримдиктүү болуп, ар дайым бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып жүрөлү.
Анда кийинки тасмада жолугушканча ден соолукту жакшы карап, тасмадагы жоокерлердей ар дайым булчуңдарыбыз чыгып турсун.